Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн кезектеги кородогу арашан кой козулар тууралуу тасмалыбызды тартып жатабыз. Бүгүн могул эгиз эркек козулар үчүн өзгөчө күн. Бүгүн 4 ай болгонуна байланыштуу энесинен бөлдүк. Өздөрү да жакшы түшүнө албай турат эмне болгонун. Бөлбөсөк энесин таза арыктатып жиберчүдөй. Негизи койлорду 5 айында бөлчү элек козулардын. Буларды бөлүшкө туура келди. Өздөрү да жетиштүү деңгээлде чоңоюшту. Бойлору 1,70 сантиметрден ашты. Салмактары да бир топ. Жан көрүп жаткандар болсо, ушу козуларды 1 айынан баштап тартып атабыз. Энесинин бою 90 сантиметр болгон, 3 жашар кой. Тышкары козуларды да өткөндө банитировка кылып, чип бастырып койдук, карточка аштырып койдук, дем карточка. Ушундай туугандар. Сынчылар болсо, сынап көрүңүздөр. Кошкор тумшук. Эмтен уже кошкорлуктар билине баштады. Болду эми, энесинен бөлүндүңөр. Бирөөнүн атын могуну Сокулук деп койдук. Сокулуктай кенен, сокулуктай чоң болсун деп. Аркысын болсо Сары Өзөн деп койдук. Сары Өзөндөй бай, Сары Өзөндөй кенен болсун деп. Сары Өзөндөй берекелүү болсун деп. Кимге кызык болсо, комментарий жазып, өзүңөрдүн сын пикирлериңизди жазыңыздар. Кайсынысы кандай экен, кайсынысы мыкты экен. Так айтылып коеюн, могул Сары Өзөн, аркысы Сокулук. Сокулуктун бою буга караганда 1-2 сантиметрдей чоңдой, кырдуураак. Кыскасы ошол туугандар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.